Достор, ушул 5 пунктка көңүл бургула. Айрыкча экинчи пунктта дофамин деген сөз өтүп атат. Ушул азыркы заман үчүн өтө актуалдуу сөз. Дофамин бул адам баласын кубанткан жана адамга мотивация берген, мээден чыккан бир нерсе, нейротрансмиттер деп коет. Ошол берилгенде, ошол чыкканда адам өзүн жакшы сезет, же мотивация сезими пайда болот. Мисалы, тамак жегениңерде же өзүңөргө жагымдуу бир жумуштарды кылганыңарда ошол дофамин берилет да, өзүңөр жакшы кубануу сезими пайда болот. Же бир максат коюп, ошол максатыңарга кыйынчылыктарды жеңип жеткениңерде, бир ийгиликтерге жеткениңерде дагы дофамин берилет. Анан силер ошол мотивация менен дагы бир нерселерди кылгыңар келет. Бул система аркылуу адам баласы өзү күн сайын эртеден кечке аракет кылат да. Эгер дофамин берилбегенде адам эч нерсеге умтулгусу келмек эмес, жашагысы дагы келмек эмес. Бирок ушундай жакшы системаны тилекке каршы адамдар туура эмес максаттарда да колдонуп атат. Мисалы, наркотик, сигарет, арак, азыркы учурда телефон жана соц тармактагы ошол дофаминди колдонуп бизнес кылып атышат. Себеби алар дагы бизге дофамин берет. Бирок алар арзан дофаминдер. Мисалы, телефонуңарды ачтыңар, карасаңар, бирөө лайк басты, бирөө сүрөт чыгарды, бирөө жаңы сообщение жазыптыр. Ошолорду көргөнүңөрдө дагы дофамин берилет. Кадимки эле сигарет чеккен адам, наркоман, наркотик кабыл алган адамдарда эле силер ошо кичинекей дозаңарды алып атасыңар дагы, жагымдай өзүңөрдү жакшы сезип атасыңар. Булар арзан да, булар эч кандай буга жетүү үчүн аракеттин деле кереги жок. Телефонуңарды ачсаңар даяр турат. Кичинекей дозаңарды алдыңар, өзүңөрдү бир аз жакшы сезиңер кыска мөөнөттө. Бирок узун мөөнөттө булар силерди эч жака алып барбайт. Эч кандай бир жашооңор жакшы жака карап өзгөрбөйт. Ошон үчүн узун мөөнөттө бул бизге зыян берип атат. Узун мөөнөттө бул бизди бактысыз кылып атат. Ошон үчүн ушундай арзан дофаминден алыс бол деп бир акылдуу адам жазыптыр. Азыркы учур үчүн өтө маанилүү. Соц тармактар, телефондор ушул адамдын жаратылышында бар болгон дофаминди ушунчалык жакшы түшүнүп, ошонун үстүнө өзүнүн бизнесин куруп атышат. Кадимки адамдарды наркоман кылып, ошону менен акча таап атышат. Эгер ушуну туура түшүнсөңөр, бир аз дагы ошол телефонду, соц тармакты этият болуп колдоносуңар деген ойдо бөлүшкүм келди. Анын сыртында, достор, ылдыйда 2 шилтеме калтырып койдум. Бирөө Пол Грэм деген кишинин макалалары. Ал киши чоң стартаптарды чыгарганга жардам берген абдан белгилүү бир киши. Мисалы, Dropbox, Airbnb деген компаниялар жана ошогон толтура компаниялар ушул кишинин колунан өткөн. Ушул киши ошолорду чыгарган. Ушул киши IT тармагында, интернет тармагында чоң проекттерди кандай жасаш керек, кантип ойлонуш керек деген темаларда өтө сонун узун макалаларды жазган. Муну Силикон өрөөнүндө жүргөн айтишниктердин дээрлик бардыгы эле окуган болуш керек. Алар англис тилинде бул макалалар. Силер барасыңар, аны көчүрүп туруп, ChatGPT'ге же Claude'го коюп туруп, жөн эле астына переводи деп жазып койсоңор, ошол макаланы толугу менен орусчага которуп берет. Анан алгыла дагы Word'го басып, бул жерден барып, бир жерде кагазга бастырып чыгарып алгыла дагы, анан шашпай отуруп окугула. Кругозоруңар, горизонтуңар абдан кеңейет, мен силерге гарантия берем. Андан сырткары Getting Real деген бир китеп бар. Аны дагы ылдыйда шилтемесин калтырып коем. Ал жерде ошол силер айтишниксиңер, мисалы, адамдар үчүн бир нерсе жасадыңар, бир приложение жасадыңар же бир оюн жасадыңар. Ошону жасап атканда кантип ойлонуш керек? Ошону кантип жасаш керек деген өтө сонун, ал дагы өтө сонун китеп. Аны дагы ошондой эле кылып которуп окуп чыксаңар, силер үчүн өтө пайдалуу болот. Бүгүн ушулар менен бөлүшүп кетейин дедим, достор. Анда кийинки видеолордо жолукканча аман болуңар.